Илгертен ата салтыбызда өзүбүздүн үрп адатыбызды карасак, атанын орду үйдө дайыма бийикте турган. Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Ата келе жатат дегенде жыйналбаган нерсе жыйналып, иш бүткөн. Анткени талим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө кут конгон. Эрди сыйлаган аял тууган уруктардын арасында да кадыр бартуу болгон. Мына ошол талим тарбияны алган балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлаган. Атанын баркы менен кыз өткөн. Атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Ата өзүнчө аска зоо болгон деген сөздөр бекеринен айтылган эмес. Анткени үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишеничи эркек болгон. Мына ошон үчүн кайсы үй бүлөдө атанын сыйлаган болсо, мына ошол үй бүлө өзгөчөлөнөт да. Ал эми кайсы үй бүлөдө атаны сыйлабай, аялдын сөзү чечкиндүү, аялдын сөзү акыркы сөз болгон үй бүлөдө, ал эркектин үй бүлөдөгү эмес, коомдогу орду дагы төмөндөп калган да. Ал үй бүлө канчалык болбосун, бул үй бүлөдө аял башкарат дегендей, өздөрүнүн тууган уруктардын арасында дагы анчалык ынтымактуу же болбосо өнү өскөн үй бүлө катары көргөн эмес да. Кыргызда сөз айтылат: күчтүү эркектин артында дайыма акылдуу аял турат деп. Акылдуу аял өзүнүн жарын, балдарын эл көзүнө чыкпастан жөлөк болуп, таяк болуп, кеп кеңеши менен, акыл насааты менен, ишмердүүлүгү менен, тил билгилиги менен башкарган да. Ошон үчүн атаны сыйлоо биздин парзыбыз. Үй бүлөдө балдарды талим тарбия берерде өзү сөз бар да. Балдар укканын эмес, балдар көргөнүн алат. Өзүң кандай жол менен бассаң, балдар ошол жолдон таасирленип тарбия алат да. Бул деген нерсе урматсый, сен баягы эрди катынын ортосунда бири болгон мамиле эле балдарына да жакшы талим тарбия берет да. Ата-эненин ата-энени урматтап сыйлоо бул биздин парзыбызды айтабыз, бирок кээде ошону да аткарыш кыйын болуп калат. Балам балалуу болгондо билерсиң, балаңдан көр деген сөздөр бир жагынан карасаң алкыштай, бир жагынан карасаң каргыштай сөздөр да. Анткени өзүң кандай мамиле жасасаң ата-энеге, ошол нерсе кайтат дейт да. Мына ошол талим тарбия алган балдар ата-энени дайыма сыйлайт. Ата-энени сыйлап, ата-эненин тилин тапкан балдар коомдо да ордун табат. Эл менен мамиле кылууда дагы, көп өсүп жетилүүдө дагы чоң тарбиялык бир күчкө ээ болот. Анткени бул талим тарбия үйдөн башталат да. Куш нени көрсө учканда ошону алат дегендей. Кыргыз эли абдан сөзгө бай да. Ата аскалуу зоо, эне анын боорунда булак, бала экөөнүн ортосуна жанып турган шамчырак дейт. Мына ошол атанын орду аска зоодой болгондон кийин биз атага таянабыз, ишенебиз. Атадан күч кубат күтөбүз. Турмушта бел болсун деп тилек кылабыз. Мына ошол сыяктуу ата үйдөгү бардык нерсени калыбына келтирүүчү, бардык жактан камсыздоочу. Мындайча айтканда, ошол үй бүлөгө бардык жакшы шартты түзүп берүүчү атанын милдети болуп эсептелинет. Ата балдарды тарбияларда өзүнүн орду болсо, оозунда сөзү болсо, айткан сөзү так болсо, мына ошондо гана ал канчалык деңгээлде болбосун балдарынын өмүрлүк жарынын сыйына татыктуу болот. Атанын негизги милдети өмүрлүк жарды сыйлоо. Балдардын көзүнчө аны кагып, силкип, же болбосо кол көтөрүп кемсинтүү эмес. Атанын экинчи милдети балдарды тарбиялоо. Аларга бүтүндөй кийим кечек менен, тамак аш менен, камсыздоо менен бирге келечекке билим берүүгө жол ачып берүү. Ошолордун өсүп өнүгүшүнө бүтүндөй күч кубатын болгон тажрыйбасын жумшоо болуп эсептелинет. Атанын дагы бир милдети балдарды үйлөп, жайлап, өзүнчө турмуш сапарына аттанганга даярдоо. Ал эми турмуш курган балдарына аларга кандайдыр бир деңгээлде материалдык, моралдык жактан жардам берүү болуп эсептелинет.